Ошто мигранттын 2 жаштагы баласы чарчап калды. Анын өлүмүнө шектелип, жеңеси кармалды. Ош шаарында 2 жаштагы наристенин өлүмүнө шектелип, 30 жаштагы аял кармалды. Наристе кече 10 январь күнү саат 13:00 чамасында Ош облустук балдар ооруканасына жеткирилген. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын маалыматы боюнча 2016 жылдын 2-сентябрында төрөлгөн наристенин баланын атасынын агасы анын тарамышы түйүлүп жаткандыгын айтып алып барган. Дарыгерлер баланы карап, ал ооруканага келгенге чейин эле каза болуп калгандыгын айтып, шаардык ички иштер башкармалыгына билдиришкен. Шаардык ички иштер башкармалыгынын ыкчам иликтөө тобу жөнөтүлүп, окуя болгон жерде кароо жүргүзүлүп, жабырлануучунун өлүмүн жана жаракатынын ооругун аныктоо максатында соттук медициналык экспертиза дайындалган. Топтолгон материалдар кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган. Соттук медициналык экспертизанын катышуусунда наристенин жансыз денесинде сырттан кароо жүргүзүлүп, анын бети башында, колдорунда жана сандарында көгөргөн жаракаттарды, сол колунун белгилеринде ачык жараты бар экендиги аныкталган. Ош шаардык ички иштер башкармалыгы тарабынан кечээ күнү бул кылмышка шектүү катары маркум наристенин агасынын бир тууган агасынын аялы 1988 жылы туулган КБ кармалып, убактылуу кармалуучу жайга киргизилди. Ал өзү көрсөтмөсүндө наристени шымына тийгендиги үчүн чымчып, буттарына уруп жүргөндүгүн билдирди. Анын айткандарын күйөөсү да тастыктап, аялы наристени тарбиялоо үчүн кээде кол көтөргөндүгүн айткан деп айтылат Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын маалыматында. Учурда бул факт боюнча окуянын толук жана объективдүү текшерүү иштери жүргүзүлүп жатат. Кылмыш жаза кодексинин 138-беренесинин 3-бөлүгүнүн 1-пункту этиятсыздыктан киши өлтүрүүгө алып келген ден соолукка оор залал келтирүү менен кылмыш иши козголду. Маркум наристенин атасы менен апасы ажырашып кетип, балдар агасынын колунда калган. Атасы Россияга иштегени кетип, балдарын өткөн жылдын 30 декабрында агасына таштап кеткен. Каза болгон наристе 2 тууган болгон, ал эми шектүү аялдын 5 баласы бар болгон. Буга чейин Жети-Күз районунда 2 жаштагы баланы өлтүрө сабагандыгы маалымдалган. Райондун прокурору Мирлан Ашырбаев билдиргендей, 23 декабрда райондук ооруканага денесинен ар кандай оор жаракат алган. Бир аз убакыттан кийин ал каза болуп калган. Баланын апасы туугандарына таштап, өзү Москвага иштөө үчүн кеткен. Мына ушундай коомубузда ар кандай шумдуктуу окуялар катталып жатат. Ар бир адамга сабырдуулук жана ошондой эле ар бир адам жаш балага мамиле кылууда өтө этияттык, аяр мамиле кылса деп чакыра кетейин. Кече күнү болжол менен саат 3-4 чамасында күндүзү Ош облустук балдар ооруканасына Ош шаарынын тургундары 2016 жылдын 2-сентябрында төрөлгөн 2 жашар 3 айлык баланы ооруканага алып барышкан. Судороги болуп жатат, титиреп жатат депчи. Врачтар баланы короо учурунда анын денеси муздап калгандыгын айтышып, уже баланын каза болуп калгандыгын айтышкан жана бул факт боюнча Ош шаардык ички иштер башкармалыгына билдиришкен. Окуя болгон жерге барган Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери баланын денесиндеги айрым бир тактардан улам баланын өлүмүнө сырттан таасирлер болушу мүмкүн деген шек менен балага соттук медициналык экспертиза дайындалышып, соттук медициналык эксперттердин сырттан кароо учурунда баланын баштарында, беттеринде, колдорунда жана сандарында көгөргөн тактары бар экендигин жана сырттан таасир болгондугун байкалышкан. Бул факты боюнча ошо баланы алып келген баланын маркумдун атасын, бир тууган агасын жана агасынын аялын суроо учурунда чындыгында эле ушул баланы өткөн жылдын 30 декабрь күнү атасы ошо агасынын үйүнө таштап карап туруш үчүн өзү Россияга кеткендигин, ошо 30 декабрдан баштап инисин баласын карап жаткандыгын, бирок инисин тарбиялоо максатында аялы кээде уруп сабап коюп жаткандыгын жана чымчып жаткандыгын айткан. Бул боюнча ошол шектүү катары учурда кармалган аялды, 1988 жылы туулган аялды дагы суроо учурунда ал дагы ушу баланы тарбиялоо иретинде анча-мынча уруп коюп жаткандыгын жана шымына сийип койгондугу үчүн чымчып кээде ушу уруп коюп жаткандыгын айтып, ушул ургандыгын мойнуна алды. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 138-беренеси менен жаңы кодекстин мурдакы 104-берене кылмыш иши козголуп, азыр болсо шектүү аял Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармалуу жайына 48 саатка киргизилди. Азыр эми бул окуяны жана баланын өлүмүнүн чыныгы себебин аныктоо максатында терең жана объективдүү иликтөө иштери жүрүп жатат.